Эркин Тоо маалыматтык сайты Айзада Деркенбаева. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин суроом ушул электроэнергетика тармагындагы каатчылык тууралуу болмокчу. Сиз жогоруда айтып өттүңүз. Кыргызстан боюнча аймактарда чакан ГЭСтер курулуп атат. Калкты электроэнергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн коңшу мамлекеттерден электр жарыгы сатылып атат деп. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, мына быйылкыдай, 2021 экстремалдуу аба ырайы орун алган кезде ушундай суу жетишсиз болуп баштайт экен. Демек, ГЭСтердин иштөөсүнө дагы бул кайрадан эле каатчылык жаратат. Буга альтернативалуу бир жолдорду карадыңыздарбы? Дегеним, мисалы ошол эле коңшу мамлекеттерди алсак, шамалдын энергиясы менен электр станциялары курулат экен. Бул практикада ийгиликтүү пайдаланып келет. Биздин Кыргызстанда ушул долбоорду ишке киргизүүгө мүмкүнбү? Сиздин оюңузду билейин дедим эле. Рахмат. Энергетика тармагы боюнча мен жана айтып өттүм, өлкөбүздө 7 ГЭС курулуп атат. Бүгүнкү күндө дагы бир 10 чакты ГЭСтин долбоору даяр болуп атат. Дагы 10 чакты ГЭСтин. Биз мини ГЭСтердин баарын курабыз. Чоң ГЭСтерде дагы инвесторлор келип атат, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз дагы куруп баштайбыз. То есть келе жаткан алдыңкы бир 5-10 жылда көп ГЭСтерди салабыз. Альтернативалуу эмелер боюнча, источниктер боюнча, ветровой менен күндөн эле энергия алуу боюнча биз азыр инвесторлор келген, министр энергетика барбы? Туруп маалыматты айтып коюңуз, толук маалыматты сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр биз балыкчыга бир 100 гектар жер бекен, ошондой жерге уже орнотуу жакында башталат. 100 мегаваттык деп эсептелип атат пока. Толук маалымат берип коюңуз. Саламатсыздарбы? Күн жана шамал энергиясын пайдаланууга биз Кыргызстандын бардык аймактарынан бүгүнкү күндө өзүбүздүн акционерлик коомдордун алкагында жерлерди алып атабыз. Инвесторлорго готовый проекттерди сунуштап атабыз. Андан тышкары токтогул суу сактагычынын үстүнө зеркаланын поверхностька күн панелдерин койгонго сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүп атабыз. Бул тармактын баарын карап атабыз.